6 тема. Кастык тилин колдонуунун алдын алуу. Методдору жана куралдары. Балдар, биздин 6 сабакка кош келиңиздер. Бүгүнкү тема кызыктуу. Биздин баарлашууда кастык тилин азайтуу же жокко чыгаруу үчүн эмне кылуу керек? Келиңиздер, сабакка киришели. Ошентип биз кастык тили эмне экенин, ал эмне үчүн колдонула турганын, кимге багытталганын, аны колдонгону үчүн кандай жоопкерчилик каралганын билебиз. Бүгүн кастык тилин кантип таанып билүү керектигин дагы бир жолу кайталайбыз жана аны колдонуунун алдын алуу методдорун карайбыз. Кастык тили биздин баарлашуу чөйрөбүздө жайылып кеткендиктен көпчүлүк адамдар үчүн көнүмүш жана кадимки көрүнүш болуп калды. Мында этностук таандыктыгынан, ишениминен, сексуалдык жана гендердик бирдейлигинен, курагынан, билиминен, статусунан, жашаган жеринен жана башка белгилеринен көз карандысыз. Ар бирибиз кастык тилинин объекти болуп калышыбыз мүмкүн. Кастык тилинин өзүнүн лексикалык каражаттар топтому, башкача айтканда түз, ачык же жашыруун сүйлөө агрессиясын билдирген жана терс баалоону камтыган сөздөр бар. Эгерде биз зомбулукту актаган сөздөрдү, жалпы ураандарды колдонуу менен зомбулукка же басмырлоого жашыруун чакырыктарды уксак, көрсөк же окусак, анда бул кастык тили болуп саналат. Мисалы бүгүн соц тармактарда аялдарга, кыздарга карата зомбулук жөнүндө журналисттин материалдарына карата комментарийлерде өзү күнөөлүү деген сөздөр менен мүнөздөлүүчү белгилүү комментарийди кездештирүүгө болот. Мындай сөздөр кастык тилинин көрүнүштөрү болуп саналат. Анткени бул зомбулукту актоо бүгүнкү күндө айрым саясатчылардан же карапайым жарандардан басмырлоонун жана зомбулуктун тарыхый окуяларын актаган. Тигил же бул этностук топтун криминалдуулугу жөнүндө билдирген сөздөрдү угууга болот. Бул сөз дагы кастык тилине кирет. Аны дискредитациялоо максатында биздин өлкөнүн кандайдыр бир социалдык жарандык топторунун чет өлкөлүк жарандык, саясий жана мамлекеттик түзүмдөр менен байланышын көрсөтүү дагы кастык тили болуп эсептелет. Материалдык байлыкка, бийлик түзүмдөрүндөгү өкүлчүлүктө кайсы бир этностук топтун пропорционалдуу эмес артыкчылыгы жөнүндө жана башкалар жөнүндө ой жүгүртүү. Биздин турмушта орун алган кастык тили көрүнүштөрүнүн мисалдары төмөнкүдөй. Кыргызстанда мамлекеттик жана жергиликтүү саясатчылар жарандык уюмдарды жана жарандык коомдун айрым лидерлерин, укук коргоочуларды ачык эле чет өлкөлүк агенттер деп аташкан. Бул гипотезаны айрым ММКлар, тармактардагы колдонуучулар колдогон. Бул өлкөнүн бүтүндөй жарандык секторун дискредитациялоого, коомдо өкмөттүк эмес уюмдар секторун куугунтуктоого алып келген. Бүгүнкү күндө ММКда белгилүү болгон кытайлар коронавирусту ойлоп табышты деген пикир дагы кастык тилине кирет. Бул билдирүү вирустун улуту болбостугуна карабастан, логикалык жактан баарына кытайлар күнөөлүү деген тыянак жасоого алып келет. Ушундан улам азыр дүйнө жүзүндө Азиат улутундагы адамдарды куугунтуктоо жүрүүдө. Сөздөрдөгү агрессиядан, кемсинтүүчү терминологиядан жана жаңылыш пикирден кантип алыс болуу керек? Бир катар куралдар жана методдор бар. Кастык тилин таап жана аны менен күрөшкөн онлайн сервистер жана алгоритмдер бар. Кыргызстанда 2020 жылы Hate Speech KG сайты иштелип чыккан. Анда жергиликтүү ММКнын кастык тилин колдонуусуна талдоо жүргүзүү берилген. Бул сервистин жардамы менен каалаган текстти анда кастык тилинин болушуна текшерүүгө болот. Сайтта бардык жарандарга, өзгөчө журналисттерге жардам берүү үчүн атайын текшерүү функциясы түзүлгөн. Текшергенден кийин тексттин таналдуулугун ырастаган сөздөрдүн тизмеси чыгарылат. Ошондой эле туура маалыматты фейктен айырмалай билүү маанилүү. Бүгүнкү күндө ММКда ошондой эле соц тармактарда фейк маалыматтын пайда болушун алдын алуу максатында Борбор Азиянын журналисттери тарабынан түзүлгөн маалыматтарды текшерүү боюнча онлайн сервистер иштейт. Бул ресурстар бардык каалоочуларга атайын тренингтерде жана семинарларда маалыматты текшерүүнүн көндүмдөрүнө ээ болуу мүмкүнчүлүгүн берет. Биринчи жолу маалыматты текшерүү боюнча онлайн ресурс Fact Check KZ 2017 жылы Казакстанда пайда болгон. Бир жылдан кийин 2018 жылы Кыргызстанда пайда болгон. Fact Check KG. Кийинчерээк мындай ресурстар Өзбекстанда жана Тажикстанда пайда болгон. Бул ресурстардын баары International Fact Checking Network, IFCN Fact Checking эл аралык тармагынын мүчөлөрү болуп саналат. Ошондой эле реакция кылуу жана көңүл бурдуруу аркылуу кастык тилине каршы турууга болот. Мисалы, эгерде сиз кастык тили, туура эмес лексика, стереотиптер, стигматизациялоо жана басмырлоо, зомбулукка чакырыктар же актоо бар текстти окусаңыз, сюжетти көрсөңүз, бул тууралуу журналистке, редакторго, соц тармакта посттун авторуна жазып, тексттин терс мүнөзүнө, алардын көңүлүн буруп жана өзүнүн пикирин ынтымак тилинде чагылдырууну, айтууну сунуш кылуу керек. Мындай жол менен көп адамдар кастык тилин байкап жана ага көңүл буруп башташат.
Кастык тилине реакция кылуунун жана аны менен күрөшүүнүн мыкты жолу бул калкка билим берүү жана агартуу. Кастык тили менен күрөшүүнүн башка жолу төмөнкүлөр болуп саналат. Сөз эркиндиги, теңдик жана басмырлабоо укуктары корголгон чөйрөнү түзүү, ММК теңдигин жана ар түрдүүлүгүн камсыздоо, жарандардын зомбулукка жана сабырсыздыкка каршы ачык чыгып сүйлөгөн сөздөрү, кастык тилинин бардык көрүнүштөрүнөн коргоонун маанилүү куралы медиа маалыматтык сабаттуулук болуп саналат. Медиа маалыматтык сабаттуулуктун жана маалыматтык маданияттын белгилүү бир деңгээлине ээ болгон жаран өзүн гана эмес, айланасындагыларды, коомду, мамлекетти, дүйнөнү терс таасирлерден коргой алат. Келиңиздер жыйынтык чыгаралы. Кастык тили лексикалык каражаттардын топтому, түз, ачык же жашыруун сүйлөө агрессиясын билдирген жана терс баалоону, зомбулук иш-аракеттерине чакырыктарды камтыган сөздөр, фразалар. Анын ичинде басмырлоонун жана зомбулуктун тарыхый окуяларын актоо, тигил же бул этностук топтун криминалдуулугу жөнүндө билдирүүлөр, кайсы бир этностук топтун артыкчылыгы жөнүндө ой жүгүртүү жана башка. Бирок биз төмөндөгү иш-аракеттер аркылуу кастык тилине каршы аракеттене алабыз. Маалыматты фейктердин камтылышына кайра текшерүү, онлайн баарлашуу этикасын үйрөнүү, туура, зомбулуксуз, толеранттуу лексиканы үйрөнүү, сын көз караш менен ой жүгүртүү жана медиа маалымат жаатында сабаттуу болуу, манипуляцияга, үгүттөөгө алданбоо. ММКда жана соц тармакта кастык тилинин көрүнүштөрүнө реакция кылуу, андан баш тартууга чакыруу жана ынтымак тилин колдонуу.